калган эле бир топ жигит жыйылып, акырында кетти аңгеме суюлуп. Чыкты бирөө мактанып өз күнөөсүн, аялдар менен жасап жүргөн зынаасын. Аял деген туйгулуу калк билсеңиз, кан жүгүрөт бетине салып күлсөңүз, айта берсең кулагына жомокту, өзү сага чечи берет көйнөгүн. Ошол аял ал сыяктуу бузуктун көрүп жүрөт дала элдин кызыгын. Ошол кезде сөздү буруп бир жигит ачуу менен күнөөкөргө жүз буруп, айтчы мага аял деген өзү ким? Аял деген дал өзүңдөй адам, аял деген алделеген апаң, аял деген намысың менен арың, аял деген сүйдүм деген койнуңдагы жарың, аял деген койнуңдагы жарың, бешигиңде жатсаң бөпөлөгөн, тай бассаң жетелеген, аял деген кызыңго эркелеген, аял деген кызыңго байке деген, аял деген карындашың ага деген, бир өзүңдөй коргонуп панаа көргөн, аял деген эжеңго карындашың, сен кубансаң кубанаар алты жаны. Ошол күнөөңдү жакындарыңа каалайт белең энеңдин кор болгонун, зынакорго кызыңдын кул болгонун, каалайсыңбы астындагы өгүздөрдү, карындашың менен эжеңдин эзилгенин. Каалабасаң өзүңө бул иштерди, башкага да ал ишти кылмыш дегин.